Жолго чыктык. Залкар акын Алыкул Осмонов жазгандай, жолубуз бирде тынчта бирде толкун болуп башталды. Жараткандын жардамы, эли журтубуздун акбадасы менен алгачкы сыноолордон ийгилик менен өттүк. Бирок бир нерсени унутпайлы. Бул жолубуздун башталышы гана. Мындан да чоң сыноолор, чакырыктар алдыбызда турат. Ошондуктан анча-мынча жетишкендиктерибиз үчүн сыймыктаналы, бирок эр-эркеп эйфория калтырбайлы. Азыркы гиперконкуренция заманы кайдыгерликти жана бейгапардыкты кечирбейт. Бейгапар өткөн бир күн, бир жуманы, айды, кээде жылды жоготконго тете. Тажрыйба эң таасирдүү мугалим. Ыйман Нуру Адилеттүүлүк жана Өнүгүү партиясынын буга чейинки таржымал тажрыйбасы негизги эки нерсени үйрөттү. Биринчиден, эч качан мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарбоо керек. Бизге жергиликтүү кеңештерге шайлоолорго катышуу боюнча ар кандай сунуштар айтылды. Каражат жетишпейт. Кадр потенциалы тартыш. Атаандаштар күчтүү, катышпайлы деген пессимисттик үндөр да болду. Бирок тайманбадык, кетенчебектебедик. Шаардык кеңештерге шайлоолорго катыштык. Жыйынтыгы Кудайга шүгүр жемиштүү болду. Бүгүнкү жыйын ошол жыйынтыктын түшүмү. 10 шаардагы биздин эл депутаттарыбыз чогулушту. Сиздерге биздин кемени тандап, жолубузга жолдош болгонуңуздар, ой, тилек, идея, максаттарыбызды бөлүшкөнүңүздөр, шайлоолордогу ынтымактуу, уюшкан, креативдүү аракетиңиздер үчүн чоң рахмат сапарлаштарым. Чоң рахмат. Экинчиден, ийгилик деген сөз амал аракетибизди качан кошторун түшүндүк. Кеп чоң финансылык же административдик ресурстарда эмес экен. Кеп койгон бийик максатта, ага жетүү үчүн чын ыкыластан кылган ниетте, түзгөн планда, уюштулган мыкты командада, ошондой эле ынтымак, биримдик менен эри шаркак аракеттенип, бир багытка жылууда экен. Бул формула менен биз саясатка аралашуу, байлардын, көпөстөрдүн, бийлердин гана үлүшү деген стереотиптүү ойду сындырдык. Жаш, билимдүү, таза инсандардын коркпостон саясатка аттануусуна ишеним, үмүт астанасын ачтык. Бул биздин эң маанилүү фундаменталдык жеңишибиз. Ардактуу сапарлаштарым, болгону 3 жыл илгери башталган тарыхыбызда далай ийгиликтер болду. Элибиз бизди жергиликтүү жана улуттук масштабтагы шайлоолордо колдоп беришти. Партиябызды жаңы замандын жарчысы, күзгүсү катары кабыл алды. Саясий аренага көпчүлүк суусап турган жаңы жүздөрдү алып чыгууга өзгөчө маани бердик. Биз аркылуу өлкөбүздө жаңыланууга жана өзгөрүүлөргө болгон үмүт шооласы жайыла баштады. Ыйман Нуру Адилеттүүлүк жана Өнүгүү партиясы деген атыбыз да көңүлдөрдү өзүнө бурду. Саясат дегенде сатмай, секирмей, алдамай, ойномой, өзүмчүлдүк, ыпластык катары түшүнүү жайылган. Ыйман, нравственность аркылуу гана мындай ишенимди ойду түзөп кетүүгө болот. Ой ишеним түзөлмөйүн, иш да оң кетпей деген. Ошон үчүн ыймандуу бийлик, берекелүү жашоо деген ураанды көтөрдүк. Коррупция тамыр жайып, бюрократия күч алып, кылмыш дүйнөсү баш көтөрүп, бийлигин кыянаттык менен пайдалангандардын айынан алтын казуудан дагы акыйкат, адилеттүүлүк табуу кыйын болгон заманда адамдар башкаруучулардан эң күткөнү адилеттүүлүк экен. Жүздүн көркү көз, баланын көркү эне болгондой эле бийликтин көркү, таянычы адилеттүүлүк. Бул эки баалуулукту айтууга оңой болгону менен карманууга, тутунууга эң эле оор. Туугандын көңүлүн кыя албас. Падышанын сүрүнөн корккон, өз көмөшүнө гүл тарткан майда башкаруучулар эч качан адилеттүү боло алышпайт. Өзүн башканын ордуна кое билбеген, Кудай берген бийлик үчүн айбир сурагынан өтөрүн, эсеп кысабына кабыларын аңдабаган жетекчи эч убакта адилеттүү боло албайт. Адилеттүүлүк убактылуу тарынса да түбү келип сый урматка арзыдат. Тарых адилеттүү башчыларды, саясатчыларды туу тутуп таңазалайт. Ыйман менен чечим чыгарып, адилеттүү башкаруу өтө оор милдет. Бирок кыйын милдетти аткара албасак, кыйын сыноолорду жеңе албасак, кантип кыйын команда болобуз, кантип кыйын инсандар болобуз. Атыбыз затыбызга жарашып, ыйман элегинен өткөрүп, адилеттүү чечимдерди кабылдап, кадамдарды жасап өнүгөлү, бул биздин негизги миссиябыз. Азиз мекендешим, кайда барарыбызды оныктап,
кайсыл багыттарга артыкчылыктуу көңүл коерубузду билгенде гана ишибизди ийгиликчил болору бышык. Буюрса, кийинки аракеттерибиз мындайча болот. Биринчи, уюштуруу иштерине өзгөчө көңүл бөлөбүз. Партия депутаттардын гана институту эмес, коомдун бардык катмарларындагы тилектеш, саналаш инсандардын уюшкан бир багыттагы ишмердүүлүгүнө шарт түзгөн аянтча. Ошон үчүн ар бир облуста, шаарда, райондо өкүлдөрүбүз, координаторлорубуз дайындалат. Экинчиден, катарыбызга кошулуучулар көп, бирок кайда кайрылып, кантип тарыздерин билишпейт. Партияга кабыл алуу тартиби жолго коюлат. Сахалинден баштап Сан-Франциского, Мурмансктан баштап Аданага чейин бизге добуш берген, бизди колдогон мекендештерибиздин акылын, билимин, идеясын чогултуп, өлкөнүн өнүгүүсүнө багыттаган системаны калыптандырабыз. Үчүнчүдөн, көңүл бөлүңүздөр. Сүлүктөөдөн баштап Кайыңдыга, Кызылкаядан тартып Караколго чейинки жергиликтүү кеңештин депутаттарынын ортосунда достук, ишмердүүлүк карым-катнашты күчтөндүрөлү. Биз бири-бирибизге саналаш жана сапарлаш эле эмес, курбу жолдошпуз, устат шакиртпиз, өйдө дөбөк, ылдыйда жөлөкпүз. Улуттук жана эл аралык деңгээлде чоң ийгиликтерди багынтуубуз үчүн арабыздагы диалог, кызматташуу жана гармония абасуудай керек. Ич-ара таанышуу, сапарларын, спорттук мелдештерди уюштуралы. Бул бир жагынан эл жерин таануубузга, калк ынтымагын бекемдөөгө да өбөлгө болот. Өлкөнү өнүктүрүүнүн альтернативалык стратегиялык план иштеп чыгабыз. Ар бир айылда мекемени, шаарды, тармакты, ишкананы өнүктүрүү боюнча стратегиялык көрүм, орусча айтканда видение, англисче айтканда vision зарыл. Биздин партия стратегиялык пландоо мыйзамынын долбоорун буга чейин таптакыр көңүл сыртында келген экологиялык стратегияны демилгелегенине ошондо. Азыр Динара Рашимова экологиялык стратегияны жазып жатат. Кадр потенциалын чыңдайбыз. Азыр жаштарыбызды ар кандай мектептерге, курстарга жиберип, интеллектуалдык, руханий дараметин көтөрүү аракетиндебиз. Эгемендүү Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу партияга караштуу мамлекетчилдердин аманат мектебин ачып, болочок саясатчылар жана мамлекет кызматкерлерди таптоого, даярдоого кириштик. Кийинкиси, эл аралык алакаларды кеңейтебиз. Жакында эле Кытай эл республикасында өткөн Кытай Борбордук Азия партиялардын диалогунун биринчи отурумунда партия аралык кызматташуу боюнча меморандумга кол коюу демилгесин көтөрдүм. Биз Ыйман-Нур партиясы көтөрдүк. Ошол жерде отурган Казакстандагы, Өзбекстандагы, Түркменистандагы, Тажикстандагы, Кытайдагы эң жетектечү партиялардын лидерлери бул идеяны жаңылык катары кабылдап, өтө колдоп кабыл алышты. Түркия Республикасынын урматтуу президенти Реджеп Тайып Эрдоган башында турган Адалет ва Калкыма Ак партиясы, Орусиянын Справедливая Россия, Новые люди, Кытайдын Коммунисттик партиясы, Германиянын Христиандык демократиялык союз, Акшнын республикалык партиялары менен кызматташуу боюнча аракеттер башталды. Мен Кытайга барганда сурадым. Кытай Коммунисттик партиясы борбордук комитетинин кызматкерлери айтты: "Катыңыз келип түштү, карап атабыз" деп. Кече Текебаев менен сүйлөштүм. Германияга жолдогон катыңыз колумда, аракетти көрүп атам деп. Кыргыз маданиятын колдоп, өнүктүрүү боюнча авангарддык позициябызды бекемдейбиз. Чет өлкөдөгү мигранттарыбыздын эне тилин, улуттук маданиятты сактоо аракетинде алардын балдары үчүн онлайн мектептерди уюштуруу демилгесин биз көтөрдүк. Каттоого да тура албай же башка себептерден улам жергиликтүү билим мекемелерине кире албай калган миграциядагы бөбөктөр, жеткинчектер онлайн режимде кыргыз мектептеринде окуй ала тургандай шарт түзүүгө умтулуудабыз. Мага министрлик убадасын берген, контролду качан аткарат билбейм, бирок убадан алганбыз. Манас театрында көчмө жыйын өткөргөн жападан жалгыз фракциябыз. Мамлекеттик структураларда Манас таануу боюнча сабактарды өтүүнү демилгеледик. Манас эпосундагы тышкы жана ички саясат, идеология, илим, маданият, тартип, коопсуздукту камсыздоо, үй бүлө куруу, этностор аралык карым-катнаш, курулуш, улуттук протокол, мамлекеттик башкаруу темалары боюнча түшүнүк алса, мамлекет кызматкерлердин өз ишине болгон мамилеси жана аманатты аткаруу жоопкерчилиги кескин өзгөрмөк. Кийинкиси, ишкерлерди колдоп жатабыз, көрүп атасыздар. Анткени алар жумуш орундарын түзүп, салык төлөнчү базаны кеңейтип, өлкөнүн өндүрүш жана өнөр жай кубатын арттырууга эң чоң салым салууда. Ошон үчүн ата мекендик өндүрүшчүлөрдүн таламын талашып, аткаруу бийлигин салык саясатындагы адилеттүүлүккө үндөгөн имидж күттүк. Ишкерлердин таламын талашкан,
ишкерлер өздөрү отурган партияларда биз чек талашкан жок. Анткени алар өздөрүнүн бизнестеринин кысымга туш болушунан коркот экен. Керек болсо биз сүйлөгөндө колдоп келип кулабызга шыбырап кетип атат. Буну да айтып койгула, тигини да айтып койгула. Депутат коллегаларыбыз. Бишкек шаарынын бийлигин кыргыз ишкерлери кураган Белес автобусун сатып алууга мажбурлаганбыз. Дагы баш тартып атат дейт, дагы мажбурлайбыз. Ата мекендик өндүрүшчүлөрдү биздин бийлик колдобосо, бизден чыккан продукцияга акча коротулуп, капитал бизде калбаса биз кантип өнүгөбүз? Айыл өкмөттөрүн дотациядан чыгарууга шыктандырган механизмдер издеп чыктык. Ошол демилгенин башында отурган Замир Дүйшөлүш маңдайыңдарда отурат, азыр айтып берет. Дотациядан чыккан субъектлерди эми жаныңды бак деп борбордук казнадан колдоону токтотуп койбостон бир канча жыл бою премия катары, шык берүү катары каражат бөлүп турабыз деп. Министрлер кабинети бул ойду жактырып, аткаруу аракетин көрүүдө. Жаштык Кыргызстан идеологиясын күчтөндүрүп, бир адамдан 3 көчөт демилгеси менен чөлдөрүбүздү төрдөргө, такыр талаларыбызды жашыл токойго айлантууга коомчулукту тартабыз, ынандырабыз. Бул бир гана борбордук деңгээлде көтөрүлгөн демилге болбош керек. Жылда 2 гана жолу, жазда күздө багы келет экен. Ар бириңиздер ушул демилгени колдосоңуздар, эл журду тартсаңыздар, сооп дагы бар, береке дагы бар, экономика дагы бар, экология дагы бар. Бул өтө перспективалуу долбоор. Мен жакында Кытайда болуп келдим. Си Цзиньпиндин идеологиясы бар экен. Зеленые горы, изумрудные реки, наши бесценные сокровища деген. Мигранттарыбыздын укугун коргоп, таламын талашабыз. Көрүп атасыздар, Сахарова маселеси боюнча эң катуу кайсы фракция чуркады? Азыркы күндө дагы түздөн түз телефон чалат. Силер чуркап атасыңар, аракет кылып атасыңар, балам камалып калды, тиякта чегарада өтө албай калдык. Биздин балдар бул жактан аябай такшалды. Телефон чалып, элчиликтер менен иштеп, бир күндө чечип коюп атат. Биз бул багытта дагы иштейбиз. Урматтуу партиялаштар, биз уурдаба, уурдатпа деген уран менен шайлоого катышканбыз. Колуңду жана абийириңди таза тутсаң, саясатта ер жүрөк тайманбас мүнөт күтөт экенсиң. Сөзүң өтүмдүү, жүзүң жарык, кадамдарың берекелүү, амалдарың кийинкилерге өрнөктүү болот. Биздин аталышыбыз Ыйман Нуру, Адилеттүүлүк жана өнүгүү партиясы. Бул аталышыбыз Ыйман Нуру, Адилеттүүлүк жана өнүгүү партиясы. Дагы бир жыл айтайын. Бул аталыштын өзү эле баарыбыздан биринчи кезекте руханий пакизалыкты, ойдун, ниеттин, ишибиздин арулугун талап кылат. Өзгөчө эстеп калалы, биздин эң чоң байлыгыбыз руханий тазалык жана таза репутация. Уурдабаш оңой, бирок уурдатпаш кыйын. Бул багытта ыраттуу саясат жүргүзүү аракетиндебиз. Парламенттик отурумдардагы сөздөрүбүздөн койгон талап тапсырмаларыбыздан бөлөк да эл ичинде билим мекемелеринде китепкөй өлкө, адеп державасы, интеллектуалдык инвестиция долбоорлорун ишке ашырмакка интеллектуалдарды бириктирүүдөбүз. Камоо, кустуруу, коррупцияга каршы күрөштүн бир компоненти. Биз аны менен бирге жаш муундарды эмитен жарандык жоопкерчиликке тарбиялоо стратегиясын ыктадык. Коррупциянын жыйынтыгы менен эмес, бул күрөш анча пайда бербейт экен, алдын алыш керек экен. Потенциалдык коррупционерлер келечекте коррупционер болбой кала тургандай шарттар түзүш керек экен. Таалим тарбия компонентине өзгөчө көңүл бөлгөнүн себеби ошондо. Урматтуу сапарлаштарым, мен кандай партияны тандадым деген суроо ар бириңиздердин көңүлүңүздөрдө болсо керек. Либералбызбы? Консерваторбузбу? Пацифистбизби? Реформистбизби? Утопистбизби? Неоконсерваторбузбу? Оңчул, солчул же орточулбузбу? Идеологиябыз, көздөгөн максатыбыз, тутунган баалуулуктарыбыз кандай? Аталышыбызды диний мааниде интерпретация кылгандардын ою туурабы же жокпу? Ыйман Нуру партиясы боюнча мындай суроолдор коомчулугубузда көп берилет. Бүгүнкү биздин түшкө чейинки коногубуз ушуну айтып кетти. Суроого так жооп берүү үчүн бир аз тарыхыбызга кайрылып кетейин. Ыйман Нуру, Адилеттүүлүк жана өнүгүү партиясы 2012 жылдын 25 апрелинде түзүлүптүр. Мен бул партияга 2020 жылдын август айында кошулуп, кезектеги курултайда төрагасы болуп шайландым. Ал курултайга катышкан жана мага добуш беришкен делегаттардын арасында ишкерлер, мамлекеттик кызматкерлер, журналисттер, юристтер, экономисттер, жумушчулар, дыйкандар, жазуучулар, элимпоздор, спортчулар, мурдагы эл депутаттары, министрлер жана башкалар бар эле. Шайлоо алдындагы платформабызда социалдык, экономикалык, идеологиялык, маданий багыттардагы өсүп өнүү мерчемибизди жана көрмөбүздү сунуштаганбыз. Партия эмне үчүн Ыйман Нуру деп аталганы жөнүндө суроолор негиздөөчүлөрүнө берилгени дурус. Ким негиздесе ошолорго ушул суроо берилсе, алар балким жообун айтат. Бирок бул аталыштын диний
Бұл аталыштан дини парадигма іздегендер бір нәрсені түсініші керек. Қырғыз Республикасының Конституциясының 4-ші беренесі дини этностық негізде саяси партияларды түзуге тыю салады. Біз мыйзамды сыйлаған партиябыз. Бирок дини деген түсінік башқа, дини балықтарды сыйлағандық башқа. Қайсыл ғана дин болбосын. Мен айтам традициялық диндер, секталарды айтқан жоқпын. Мейлі католик дини болобу, православ дини, протестанттар, ислам, иудаизм, урдава, алдава, бирөөнүн акысын жебе, зына кылба, адашпа, шерменде болбу, авириңди сакта деген эле идеология. Наркыбыз, салтыбыз деле ушуну айтат. Ошон үчүн баалыктарды карманабыз, адамдардын динге ишенүү укугун сыйлайбыз, керек болсо коргойбуз. Мамлекет бардык диндерге нейтралдуу болуш керек. Светтик дегенде мааниси мына ошондо. А бизде светтик дегенде атеисттик динге каршылык деп түшүнгөндөр толтура. Кеп терминологияда, кеп концепцияда эмес, кеп өлкөнүн ошол жолу тандаганда эмес, кеп туура эмес түшүнгөндүктө болуп атат. Дин тууралуу пикирин, дини баалыктар тууралуу пикирин Рональд Рейган сөзүндө колдонгон, Джон Кеннеди колдонгон, Режеп Тайып Эрдоган колдонгон, Шавкат Мирзиёев колдонгон, Назарбаев колдонгон. Таптакыр эки башка нерсе. Партиябыздын аталышы эң угумдуу жана эң жоопкерчиликтүү. Ыйман деген сөз кыргыз тилинде адамдагы тазалык, адептүүлүк, тарбиялуулук, амандыкөйлүк, арамдан алыс болуу, кайрымдуулук, ыкластуулук, кечиримдүүлүк, айкөллүк сыяктуу эң мыкты касиеттердин баарын камтыган түшүнүк. Ар бир кыргыз өз баласын ыймандуу болсун деп тилейт. Жолдон адашкандарга, туура эмес иштерди кылгандарга ыйман берсин деп бата берет. Оңолууну, өсүүнү, тазарууну, ак батага арзууну, бакытка, ийгиликке карата жолду дейлибиз ыйманга, пейилге, ниетке байланыштырат. Биздин партиянын аталышы эле аны тандагандардын кандай болуусуна, жашоосуна жана иштөөсүнө ишарат берип турат. Дагы бир жолу кайталап коеюн. Биздин партиянын аталышы эле аны тандагандардын кандай болуусуна, жашоосуна жана иштөөсүнө ишарат берип турат. Партиянын аталыш таржымалынан да мындан ары кандай кадыр бар бейне жана имидж күтөрүү маанилүү. Бул биздин иш аракетибизге, ниет пейилибизге байланыштуу. Адам деле өз атын өзү тандабайт. Бириңерди өзүңөрдүн атыңарды өзүңөр тандаган эмессиңер. Бирок баланча күпүлдөк, түкүнчө мударис, баланча баатыр деген сыяктуу экинчи лакап атын амал аракети кылган эткен менен өзүнө өзү коет. Таза иштейли, таза жашайлы. Айтматов айткандай, күн сайын адам бололу. Мына бул биздин идеологиябыздын өзөгү. Биз орточул центристик багыттагы партиябыз. Анткени экономикалык, социалдык жактан ургалдуу өзгөрүүлөрдү жактайбыз, бирок улуттук дөөлөттөрүбүздү, маданиятыбызды тескерисинче өзгөртпөй түп нускада кийинки муундарга мурас кылуубуз керек деп эсептейбиз. Бийликтин кемчиликтерин айтпаган оппозицияда, жакшы иштерин көрбөгөн оппозицияда эмеспиз. Акты ак, көктү көк, туураны туура, катаны ката деген так, ак жана нак позициябыз. Калыс позициядагылар гана ынтымак, рашкердикке себеп. Жакшылыктын ачкычы, жамандыктын кулпусу. Биз бийлик оппозиция болбосок да, талаш жараткан чечимдерине оппонент катары конструктивдүү сунуштарды киргизебиз. Кумар оюндары, чек ара маселеси боюнча мыйзамдар кабыл алынып жатканда биз өзүбүздүн бийлик менен кайчы келген саясий позициябызга туруктуу жана бекем экенибизди көрсөттүк. Чечим кабыл алынды, талашпайбыз. Көпчүлүк добуш бергенден кийин парламентаризмдин табияты ошол, демократиянын өзгөчөлүгү ошондо. Бирок биз процессте катуу туруп бердик. Принципи бар партиябыз. Урматтуу партиялаштар, сапарыбыз уланат. Артыбызды изгалабы же жокпу өзүбүздүн аракеттен гана. Учкан куштан из калбайт. Сүзгөн балыктан из калбайт. Эчтеме кылбаган адамдан из калбайт. Жаратканым 10 шаардагы жана жогорку кеңешке шайлоолордо ийгилиги урулуп бизге өтө чоң тарыхый мүмкүнчүлүк берди. Дагы бир жолу кайталам, өтө чоң тарыхый мүмкүнчүлүк. Ошол мүмкүнчүлүктү туура, эффективдүү пайдаланалы. Курган, кылган, жасаган команда бололу. Мекенге, адамзатка зыяны тийбеген, жалаң гана пайда алып келген аброй күтөлү. Шаблондук ой жүгүртүүдөн оолактап, креативдүүлүк менен иш алып баралы. Кандай көрүнөбүз деп эмес, кандай иштейбиз деп ойлонолу. Интеллектуалдык жана руханий жактан тынымсыз өнүгүп, чет жактардан өнөр, илим үйрөнүп Кыргызстанга алып келели, бейгапарлык калдырбай арубак аракетте изденүүдө жүрөлү.
Кайда барарыңды так билиш үчүн кайдан келгениңди унутпа дейт. Манас атабыздын, Курманбек баатырдын, Тайлак баатырдын, Алымбек татканын, Байтик баатырдын, Жетакенин, Жусуп Абдурахмановдун, Исхак Разаковдун, Турдак Субалиевдин, Абсамат Масалиевдин таза, тегиз, адилеттүү саясатынын учугун улайлы. Биздин бир гана жүрөгүбүз, бир гана өмүрүбүз, бир гана мекенибиз бар. Бир мекенди өнүктүрүү үчүн элибиздин башы, жүрөө биригип, жаратмандык менен алга умтулуубуз абзел. Ошол улуу ынтымактын себеби жана өзөгү биз бололу. Сиздер айтып жүргөн сөздөрдү кайра айта алайм. Булагыбыз ыйман, куралыбыз билим. Жолубузда жолдош бол мекендешим. Өнүгөлү, өзгөрөлү, өзгөрүү өзүбүздөн башталат. Алга Кыргызстан